Американын 35 миллион доллар акча карызын через криптовалюта аркылуу Американ карызын. Бул видеодо 2 ай аралыгында насиялардан кутуласыңар деген Исрадиндин убадалары. Ансыз да насияга батып турган эл шылуундардын ишенимге кирип, акыркы акчаларына коин алышканы, алас келгенсип башкалардын дагы алданышына себепчи болуп жаткандыктарын кайдан билишсин. Пайдасы болот. Эмскоин өзүнүн банкы болот, Эмскоин өзүнүн блокчейн система болот, Эмскоин өзүнүн дата центр болот. Ушул 5 проект келечектеги 10 жылдын аралыгында бир уштук монетаны 10 миллион долларга чыгарат. Жомоктогудай жашоону айтып, улуу күчү дебей эл ишенимине кирген Исрадин Субанбеков МСН коин каржылык пирамидасын коомдун катмарына сиңирген. 7 дубан анын ичинен Нарын облусунда дагы коиндерди сатып алып, курулай кыялында байыгандар жок эмес. Алдамчылык фактысына шектелип кармалган каржылык пирамида башчылары аракеттери мыйзамсыз экени өздөрү дагы айтып, күнөөлөрүн моюнга алышкан. Биз 7 областты төрөгө берип иштедик. Мыйзамсыз иштедик. Экен бизге Финнадзор 5 жолу каттоодон өткүзбөй койгон. Ошого карабастан биз мыйзамсыз иштедик. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз. Бардыгын калпайтып уюштуруп промоушнга алганбыз. Азыркы кезекте элдин акчасын кайтара албайбыз. Бунун баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз эли менен кечирим сурайм. Калың элдин капчыгына кол салгандарга ар түрдүү жол менен алдангандардын саны күн санап көбөйүүдө. Аты жөнүн атагысы келбеген жараныбыз 150 000 сомун салып жибергенин айтып берди. Биринчи ушу Тифкоин баштаган. Тифкоин тоже самое ушул системамен башташкан. Ой, Минтвест, азыр нарында моңча ишкана бар экен, ошонун баарын сатып алабыз деп башташкан да. Ишенип атасызбы? Анткени тигил Тифкоиндагы киши иштеп аткан кишилер башка коинга секирип кетип атпайбы? Анан ал эмнеге секирет, если Тифкоинда турган, биржада турган эмен мен иштетем деп до сих пор эле аябай иштей беришмекти. Анан ал өзү мени бүт жерде блоктоп салыптыр ал киши. Ал эми Нарын облустук ички иштер башкармалыгына криптовалюта, тагыраагы онлайн тез акчаны көбөйтүү системаларына алдангандар кайрыла элек. Бирок бири-бирин тез байытууга чакырган пирамида бул алдамчылардын ойлоп тапкан схемалары экендигин белгилейт. Кичинекей эле башы болот, айсбергдин башы. Асты көрүнбөгөн эмне деген жагандар. Мына сиз айтып атасыңар, дагы жазбай атат депчи, коркуп атат, же дагы биз дагы алып калабызбы депчи. Тилекке каршы мен дагы бир жолу айтып кетет элем. Азыркы сиз айтып аткан именно алдамчылык алардын уюштуруучулары өзүлөрү деген телевидение аркылуу, жанагы интернет аркылуу өзүлөрү публикация берди. Менин билишим боюнча алар уже деген моюн алып атат да биз элди алдаганбыз депчи. Ошого мен кайрылып кетет элем элдерге, биздин особенно Нарындын жарандарына мындайга ишенбегиле. Укук коргоо органдарына кайрылгандар жок болгону менен бир нече убакыт аралыгында социалдык тармакта жүргүзгөн сурамжылоонун негизинде мындан жабыртаткандар жок эмес экендигин далилдеди. Маселен, биз Facebook баракчага Нарында коиндерге алдангандар барбы деп сураганыбызда бир нече ооба деген жооп келген. Ошол эле учурда МСН коин каржылык пирамидасынын торуна түшкөндөрдүн WhatsApp чаттары бири-бирин мындай жуушуткан пикирлерди көрүүгө болот. Ушул акчаны көбөйтүп беребиз, ушул акчаны минтип беребиз десем, кээде ошого ооп кетиш ар бир кишинде бар дейм аны. Баарыбыз укмушпуз деп айта албайм. Эми бул алдамчылык. Мындай эми биздин өлкөдө чындыгы болбосу керек да. Мен бул боюнча туура маселе көз карашым. Негизи оңой акча деп элдин баары эле алданып атпайбы азыр? Мен туура маселе дейм да. Ошо ишенбеш керек. Мен өзүмдүн эле оюм. Жок. Алланын буйругусуз эч кандай эч нерсе болбойт го. Бирде эки кылам деп оңой акча эч кимге буйрубайт го деп ойлойм. Мен ишенбейт элем да, кыскасы. Ошол аябай көп кишини алдап, кайра акчасын бербейм деп айтыптыр. Эмеден көрдүк, интернеттенчи. Жөн эле бат тез акча үчүн элечи өзүнүн немелерин тобокелге салып, ошол негизи болбойт да. Айтып атам, аны билбейм, алдап айтайын деп. Ушулар эмне жоголбой койт, эми өзүбүз араң жашап, минтип атканда алакандай пенсиябызды алдап алып кетеби? Муну кандай каракчы, кандай шүмшүктөр эми Кыргызстан өнүгүп өсүп келатканда кайра төбөбүздөн баспай эле койсо болмок. Эми башка эле жетет го аларга. Мында калпысынын эмне кереги бар?
Анткени менен дагы деле шулуундарга ишеним артып, акчаларын алдамчыларга алдантып жаткандары өкүнүчтүү. Мындан улам укук коргоо органдары мындай шулуундарга алданбай тез акча жок экендигин эскертет.